БШК çıksın! БШК çıksın! БШК çıksın! БШКнын имараттын алдындагы мындай чакырыктар парламенттик шайлоого партиялардын документтерин кабыл алуу аяктагандан кийин болуп отурат. Түн ортосунда бир катар партиялардын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана журналисттер чогулуп, Кыргызстан партиясы саат 18:00дон кийин документ тапшырган деп шектенип турушту. Азыр эле мен социалдык тармактардан маалымат угуп келдим. Себеп дегенде ошол Кыргызстан партиясы өздөрүнүн документтерин кечип калгандыгы тууралуу маалымат тарагандан. Эгер ошондой чын эле тастала турган болсо, анда ал партия бул шайлоодон четтетилиш керек. Биз аны жарандык коом эл көзөмөлгө алып, талап коюп, муну ишке ашырышыбыз керек. Себеп дегенде мыйзам баарына баары бирдей иш алып барыш керек. Ошон үчүн бул биз үчүн абдан маанилүү. Чогулгандарды БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 4-5 сааттан кийин тагыраагы түнкү саат 12лер чамасында кабыл алды. Топтолгондорго имараттын кире беришинде коюлган камерадан алынган видео жана партиялардан келген документтерди каттоо журналы көрсөтүлдү. Выключаем. Siz ayıpsınız. Şimdi yaptık be. Kalkıdan ötmedi. Вот зашел. 18. Журналда Кыргызстан партиясынын документ тапшырган убактысы саат 17:59 деп кол менен оңдолуп жазылган болсо, видеодо партиянын өкүлдөрү 18:00 эмес, андан 1 мүнөт кеч калып келгенин көрүүгө болот. Боршайкомдун мүчөсү болсо, жагдайды видео камеранын сааты 13 мүнөт алдыда деп түшүндүрдү. Шаршыналы Уатлет, БШК аппараттын кызматкери болом. Мен саат 16:00 ылдый түшкөн болчумун. 18:00 кечиресиздер. 18:00 ылдый түшкөн. Охранник жигит деген байке бар. Ал менден сурады, саат 18:00 болду, эшикти жаба берейин деп. Мен саат караганда 18:00 ровно болгон. Мен аны өзүм жоопкерчиликти өзүм мойнума алып айта алам да. 18:00 жабылган. Могу камеранын сааты туура эмес болушу мүмкүн. Ошентип, күмөн жараткан маселени БШКнын төрайымы жумушчу топ 24 сааттын ичинде карап чыгат деп айткан соң, чогулгандар тарап кетишти. Буюрса, БШКнын мүчөлөрү туура чечим кабыл алат деп ишенебиз. Эгер андай болбосо, анда бул шайлоонун натыйжасы күмөн жаратат экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кыргызстан партиясын каттоого байланышкан чыр бүгүн да уланып, БШК имараттын алдында активисттер кайрадан топтолушту. Реформа жана ата мекен партияларынын өкүлдөрү БШКнын төрайымын жумушчу топтун жыйынын атайлап созуктуруп жатат деп сындап, Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү менен да кайым айтыша кетишти. Бuyakta баары ошол видеого тартылган. Биздин ким басым кылса, бул экспертиза кылышабы, лингвистический экспертиза эмне кылабы, кандай болот, ошол менен укук коргоо органдары карасын, керек болсо отургузабы, эмне кылабы, ошол мыйзам чегинде чыгарышсын. Биз жалпы бул жарандык коом башка партияларда айтып атабыз, мыйзам иштесе. Бул арада Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канат Исаев атайын маалымат жыйын өткөрдү. Анда ал БШК төрайымына активисттер тарабынан басым болгонун айтып, БШКнын каттаган журналын текшерүүгө эч кайсы партиянын укугу жок деп билдирди. Башка бир саясий партиянын жетекчилерине чейин өкүлдөрү барып, ошол жерден Борбор шайлоо комиссиянын төрайымына бир кысым кылуу аракети болду. Биздин дагы партиялаштар барып ошол жерден талашып катышып, ошол жерден туура эмес бир жагдайларга биз жол берген жокпуз. Бардыгы маданияттуу, мыйзам чегинде болсун деген гана үмүттөбүз. Ошентип 24 сааттын ичинде маселени карап чыкмак болгон жумушчу топ бүгүн күндүн экинчи жарымында жыйынга чогулуп, Боршайкомго Кыргызстан партиясынын документин кабыл албоону сунуш кылды. Андан кийин БШК өзүнчө отурум өткөрүп, жыйынтыгында мындай тыянак чыгарды. Возвратить документы политической партии Кыргызстан в связи с непредоставлением в установленном законодательством порядке и ненадлежащим субъектам. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте, контроль за исполнением возложить на рабочую группу по приему документов политических партий на выборах депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. Ставлю на голосование проект решения. Прошу проголосовать, кто за. 7 за, 8 за, да? Елена Джусуповна, вы не могли бы определить позицию свою?
выразить. Вы за, да? Елена Джусуповна, пожалуйста, здесь просто не видно. Против? Хорошо. Атар Балпекова, вы за, да? Спасибо. 1 против, 8 за. Решение принято. Шайлоо комиссиянын чечимин менен макул эмеспиз. Кудай буйруса, чечимди колубузга алар менен биз сотко кайрылабыз, сотто адилеттүүлүктү издейбиз. Белгилей кетсек, БШК парламенттик шайлоого аттанган партиялардан талапкерлердин тизмесин жана документтерин кабыл алууну 24 августта саат 18:00 токтоткон. Эми алдыдагы 10 күндүн ичинде талапкерлердин тизмеси текшерилмекчи. Назгул Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.